Тема ден соолук. Адамдын организми. Адам жандуу жаратылыштын бир мүчөсү. Жердеги бардык жандуу организмдер сыяктуу эле адам дем алат, азыктанат, өсөт, тукум уулайт, карыйт жана каза болот. Дене тери менен капталган. Ал баш, толку бой, кол жана буттан турат. Тери ички органдарды жабыркоодон сактайт. Дененин температурасын жөнгө салат. Чач жана тырмактар териден чыккан. Теринин астында май катмары, булчуң жана сөөк болот. Адамдын тулкусунда ички органдар жайгашкан. Алар ар түрдүү түзүлүштө болушат. Жалпы кызматты аткарган органдар системасы деп аталышат. Адамдын бардык органдар системасы бирдиктүү организмди түзүшөт. Ден соолук негизги байлык. Туура жашоонун эрежелери. Дени соонун жаны соо деп айтылат. Ден соолукка күлкү менен тамаша да пайдалуу. Бири-бириңерге жакшы сөздөрдү айткыла. Ар бир күндү кубаныч менен өткөргүлө, жашоону сүйгүлө. Күн тартибин сактагыла. Мектеп окуучусу ден соолукта болушу жана жакшы окушу үчүн күн тартибин сакташы керек. Күн тартибинде иштөө, эс алуу, тамактануунун туура тартибин сактоо маанилүү. Дайыма өз убагында уктап, эртең менен бир учурда турууга көнүү керек. 10 сааттан кем эмес уктоо керек. Демек саат 9-да уктаган туура. Күн тартибин сактаган адамдын организми бул тартипке көнүп калгандыктан анын дени сак жана бекем болот. Кыймыл бул өмүр. Дени соо адам көп кыймылдайт. Ал спорт менен машыгат, же жөө басат, велосипед тебет. Таңды эртең мененки дене көнүгүүлөрү менен баштайт. Кыймыл канчалык көп жасасак, биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Зыяндуу адаттардан арылуу керек. Зыяндуу адаттар ден соолукка начар таасирин тийгизет. Ооруну пайда кылат же тынчсыз толкундоолорго алып келет. Зыяндуу адаттар тамактануу маалында сүйлөө, дайыма сагыз чайноо, тамак жеп жатып телевизор көрүү, таттууларды көп жегендик, көпкө чейин компьютер карап олтуруу, кеч жатуу. Чоң кишилердин зыяндуу адаттары чылым чегүү, алкоголизм, наркомания. Күн, аба, суу адамга зарыл. Ден соолукту чыңдоо үчүн машыгуу керек. Организмди чыңдоо менен оорудан арылып, бекем жана ден соолукка ээ болобуз. Дайыма таза абада сейилдөө. Таза абада күндүз уктоо да пайдалуу. Кыймылдуу оюндарды көп ойноо. Жайында ачык бассейнде, деңизде, дарыяларда сууга түшүү. Туура тамактануу адамды дени сак алып жүрөт. Бир нече кеңешти эсиңе сакта. Тамакты түрдүүлөп ич. Камыр тамак менен таттууну аз жегиле. Аларды көп жесе денеге май топтолот. Мөмө жемиш, жашылчаларды жана сүт азыктарды көп колдонуу керек. Тамактарды абдан майда чайнап жеш керек. Тамак ичип жатканда сүйлөбөө, телевизор көрбөө, окубаш керек. Бир убакта тамактанууга аракеттенүү. Кечки тамакты уктаарга 2 саат калганда ичүү. Тамактанаар алдында колду жууп, жуулбаган мөмө жемиштерди жууп жеш керек. Тиштер тамакты майдалап чайнаганга жардам берет. Тишти сактоо үчүн жөнөкөй эрежелерди эсиңе ал. Тишти 2 жолу эртең менен жана кечинде 3 мүнөт жуу керек. Ар бир тамактануудан кийин оозду жылы суу менен чайка.
Тишиңди катуу нерселер менен чукуба. Таттууну көп жеби. Өзгөчө балмуздакты. Алар тиштин эмалин бузат. Катуу нерселерди тиштебегиле. Тиш доктурга көрүнүп тургула. Бул эрежелерди аткарсаңар, тишиңер таза, күлгөнүңөр жагымдуу көрүнөт. Дем алуу системасы. Дем алуу системасы денени кычкылтек менен камсыз кылып, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Сезип туюу органдары. Адам өзүн курчап турган дүйнөнү сезип туюу органдарынын жардамы аркылуу тааныйт. Сезип туюу аркылуу биз көрөбүз, жыт сезебиз, тийген нерсени туябыз, үндөрдү угабыз, тамактын даамын билебиз. Көз көрүү органы. Көз аркылуу курчап турган чөйрөнү көрө алабыз. Компьютер же телевизорду көпкө тиктеп көздү чарчатпоо керек. Кир кол менен көздү ушалабоо, сабиз, капуста жана башка көзгө пайдалуу витаминдери бар жашылчаларды көп жеш керек. Көздү жабыркоодон сактоо керек. Кулак угуу органы. Кулак үндү угууга жардам берет. Жакшы угуу үчүн буларды билүү маанилүү. Эч качан бирөөнүн кулагына кыйкырба. Катуу музыканы наушник менен укпа. Катуу, курч нерселер менен кулагыңды чукуба. Суукта баш кийим кий. Кулагыңды жууп тур. Жуунуп жатканда кулакты суу жана башка нерселер кирип кетишинен сакта. Мурун жыт билүү органы. Адам мурун аркылуу жыт билет. Жыт билүүнү сактоо үчүн суук тийүүдөн сактан, өтө ысып же тоңуп калбагандай кийин, жел тийүүдөн оолак бол, эч качан белгисиз нерселерди жыттаба, тамеки тартылган жерден алыс бол, чылым чеккен адамдын жанында турба. Адамдын ден соолугуна чаң абдан коркунучтуу, ошондуктан чаңды күнүгө ным чүпүрөк менен сүртүп туруу керек. Чүчкүрүп же жөтөлгөндө оозду жабуу керек. Тил даам билүү органы. Даам билүү органы аркылуу тамактын даамын билебиз. Тилде даамдарды ажыратуучу белгилүү зоналар бар. Мисалы, тилдин учу таттууну сезсе, ортосу туздууну, четтери кычкыл азыктарды, түбү ачууну туят. Өтө ысык же муздак ичпе. Тамактанаарда колуңду жуу. Ооз көңдөйүн таза сакта. Тамактануунун режимин жана рационун кара. Тери сезүү органы. Сезүү аркылуу адам аны курчап турган дүйнөнү изилдей алат. Ал эмнени кармап алганын, жылмакай же бүдүр нерсеби, муздак же ысыкпы дайыма сезет. Жабыркануудан сакта. Терини тазалыкта кармоо зарыл. Жумасына 1 же 2 жолу денени самын жана жышкыч менен жууш керек. Чачты таза алып жана тырмакты алып туруу зарыл. Таза жана тыкан кийинүү керек. Дем алуу органдары адамга эң керек. Ошондуктан аларды коргоо үчүн бир нече кеңешти эсиңе сакта. Мурдуң менен дем ал. Мурун кирип келе жаткан абаны чаңдан жана микроорганизмден тазалайт, нымдуулугун сактайт, жылытат. Өпкөдө таза аба алмашуусу үчүн жөө баскыла. Түз отур, далыңды түз кой. Кенен көкүрөк адамдын туура дем алышына жардам берет. Сууга сүзүү, кайык айдоо, коньки тебүү, лыжа тебүү сыяктуу спорттун түрлөрү пайдалуу. Абанын таза болушун сактап, чаң менен күрөшүү керек. Үйдө, класста,
нымдуу чүпүрөк менен чаңды сүртүп туруу зарыл. Эшиктеги чаңдан өсүмдүктөр, бак-дарактар коргошот. Көчөгө суу себүү менен чаңды азайтып, тазалыкты сактаса болот. Адамдар көп чогулган жерлерди желдетип туруу керек. Анткени мындай бөлмөдө кычкылтек жетишсиз болуп, организм бат чарчайт. Тамеки тартуу өпкөнүн негизги душманы. Чылым чеккен адамдардан алыс болууга аракет кыл.